башталган биринчи дүйнөлүк согуш учурунда Орта Азия элдери ак патшанын баскынчылык саясатына каршы көтөрүлгөн. Анын кесепети кыргыздар үчүн оор болду. Алып кеткен экен. Ошол жолду көрсөттүк. Чегерачылардын сайтында андан ары Кытай болуп кетет деп. Мына ушундай өзгөчө каттал жолдо бир кылым мурун адамдар басып өтүшкөн экен. Кийинки жаңы муундар ошол окуяларды билеби? BBC кыргыз кызматы ушу алыскы Орто Азиянын чордонундагы кичинекей кыргыз жеринде болуп аткан окуяларды биз дүйнөлүк контекстке салдык. Падышалык Россиянын биринчи дүйнөлүк согушта алсырап калган учурунан пайдаланып, ошондо жерлерде жалгыз эле кыргыз элинде эмес, бүтүндөй Орто Азияда ушундай көтөрүлүштөр болгон. Кыргызстандагы көтөрүлүш ошол жалпы чоң кыймылдын бир бөлүгү болгон. Ошол учурларда башка өлкөлөрдө да ошондой улуттук боштондук кыймылдар башталган. BBC кыргыз кызматынын максаты алыскы Орто Азиядагы кичинекей ошол кыргыз элинин ичинде болуп аткан дүйнөлүк агымдын ичинде бараткан кыймылдар экенин дагы көрсөткүбүз келди. Эми мына сиздердин араңыздарда студенттер, сиздер тарыхчылар отурат, журналисттер бар, биякта медиктерибиз дагы бар экен, башкаруу академиясынан келген студенттерибиз бар экен. Эми ушул биздин чаккан тасма боюнча ой пикир бөлүшсөңүздөр болот, сурооңуздар болсо бериңиздер. Саламатсызбы Гүлнар эже? Башкаруу академиясынан Максат Темирбаев. Албетте бул бизди кичинебизден баштап китептерден окуганбыз, өзүбүздүн туугандарыбыз бар, ошо үркүндө качып Кытайга барып келген, өзүбүздүн мен чоң атам дагы барып келген өзү. Мына ошонун кулагынан ошонун оозунан угуп бардыгын мындай катып калганбыз. Эгер сиз көргөзгөн тасма албетте бул болгон окуя, бирок бул BBC'нин көз карашы, албетте BBC'нин көз карашы болгондон кийин толук эле ушундай деп жыйынтык чыгаргандан алыспыз. Албетте Кыргызстанда биз билгендей бул окуя боюнча дагы деле 20 жылдан бери тартышуу болуп келатат, мындан дагы кийин дагы тартышуу болот. Бирок бул окуялар менен биз бүгүн мен азыр тасмадан кийин мага мындай бир ой жаралды о том, что сиздер Орусияны кичине жаман жагын көргөзгөндөйчү. Албетте биз деле мойнубузга алабыз, что Россия ошол убакта чынында бизге геноцид кылган андай тарыхый мындай окуялар көп. Например, Армениянын деле түрктөр, ошол немецтер, алардыкына караганда биздики кичине азырактай да, бизге болгон мындай басынтууларычы. Мен бул жерде эмнени айткым келет? Бул дагы бир биз үчүн бүгүн бир эскерип, ошондон бир саясатчылар же бир башка бир мамлекет геосаясатта же саясатында ошону колдонуп бизди бири-бирибизге карама-каршы келтирүү чыгарбашы керек. Биз буга даяр болушубуз керек, өзүбүз психологиялык жактан дагы, моралдык жактан дагы. Биз бүгүн бул нерсени жалпы адамзаттык түрдө бир тарыхый болуп кеткен окуя катары гана эле эстеп калып, албетте кийинкиге бир сабак эле алышыбыз керек да. Сайкал Калматова, Кыргыз улуттук университетинен. Мен ушул убакка чейин бул өткөн тарыхты эстеп көрсөк, биздин канчалаган жазуучуларыбыз ошол убакка мисал келтирип кетишкен. Мисалга алсак, канчалаган акын жазуучуларыбыз ырларды жазып, ошол болгон учурлар жөнүндө мындай өздөрүнүн чыгармаларын бизге жеткиришкен. Ошондо деле айтып атпайбы, 12 бир тууган болчубуз, 12-нин бирөөсү гана мекенибизге кайтып келди, канчасы ошол жакта курман болду деп. Ошол учурда болгон окуялар биз үчүн мындай сабак иретинде айтылышы мүмкүн азыркы күндө деле. Бирок бул мектеп программасында кыскача гана берилген. Аны азыркы учурда жаштар толук биле алышпайт. Себеп дегенде ал мектеп программасында кеңири бир тема катары берилбей, ошол учурдагы окуялар мындай үстүртөн гана берилген. Биз мектеп программасында, мисалы мен тарых сабагынан олимпиадага катышып келгенде, биз Орусиянын гана тарыхын окуйбуз. 90-жылга чейин Орусиянын гана тарыхын окуп бүтүрөбүз. 10-класска чейин Орусиянын гана тарыхын окуйбуз. Ал эми ошол китептерди жаңылап, биз
ушул башыбыздан өткөн канчалаган уюш кыйыштарды ошол мектеп программасына берсек, ошондо гана биздин жаштарыбызга жеткиликтүү жана маанилүү болот деп эсептейм. Ишеналы Арабаев университетинде тарых факультетинде окуйм. Анан бул жерден бизге агайларыбыз, эжелерибиз дагы абдан бир жакшы маалыматтарды беришти. Буга чейин да алып келгенбиз. Бул жылы дагы терең маалыматтарга ээ болуп атабыз, жаңы архивдик материалдарга. Мисалы, жаңага Кыяс Молдокасымов, Тынчтыкбек Чоротегин агайларыбыз айткан бир топ маанилүү маалыматтар бар. Ал эми бул окуяны терең изилдеген адам Турдөйүк агай, Турдөйүк Шешаканов агайдын дагы изилдөөлөрүндө уктук. Токторбек Өмүрбеков дагы жакшы бир статистикаларга кайрылып кетти. Эң негизгиси ушундай белгилүү тарыхчылардан сиз интервью алып ошолордун бир жакшы маалыматтарды алганыбыз бул да биз үчүн чоң сыймык. Жалпы жумура журтка жетсе да бул дагы абдан жакшы иш болот деп ойлойм. Мен өзүм ушул жылда, ушул 1996 жылда көтөрүлүштүн булактары жана тарых намасы аттуу дипломдук иш жазып жатам. Ушу 1996 жылда көтөрүлүштү биз ушу азыркы жаштар муун абдан терең билишибиз керек экен да. Себеби бул жерде кандай гана чоң трагедиялар, кандай гана бир чоң окуялар болуп жатат. Аны дагы сиз мисалы бул тасма аркылуу айттыңыз. Тасмада да бир жакшы маалыматтар келтирилди. Анан бул жерден мисалы 1996 жылдагы көтөрүлүштөн кийин ошол Жети Суу областындагы жанагы Кауфман ушулардын жарым паша аталган булар 1996 жылдан кийинки көтөрүлүштү. Бул жөн эле кыргыз элинин өзүнчө бир чыккан бир козголоңу деп бааланып калган да. Анан Сайыз учурунда деле, Сайыз учурунун алгачкы жылдарында бааланышына карасак, мисалы Жусуп Абдрахманов, Баялы Исакеев ушулар бул ошол кыйын учур болсо дагы ошондой бир Советтер Союзунун бир орустардын курамында болсок дагы эң жакшы баа берген да. Мисалы Жусуп Абдрахмановго биз азыркы эгемендүүлүк жылдарында дагы ошол Жусуп Абдрахмановдай ачык айта алган адамдардын жоктугу мени аябай өкүндүрөт. Белек Солтоноев дагы өзү катышып ошол окуяга өзүнүн көргөндөрүн, билгендерин так мындай объективдүү карап жазган да. Орус казак аскери өлүп калды дейт да. Төш чөнтөгүнөн ачып карасак мындай деп жазылып туруптур. Кыргыздарды баласын, аялын, эркектерин эч аябай кыргыла деген буйрук. Демек, бул деле ошол орус ошол колониалдык саясаттын аябай кыргыздарга татаал. Анан жакында эле Турдөйүк Шешаканов агай 2005-2010 жылдагы окуяларга салыштырып айтып кетти. Бунда дагы баягы бийликтин баягы оор баскан немесин чыдай албай ошол бийликти кетирди деп. Биздин ата-бабаларыбыз ошондой эркиндикти, эгемендикти сүйгөн эл болгондуктан ушундай оор жоготсо дагы балким ошол учурда Кытайга качпаса биз такыр эле кырылып бул дүйнөдө геосаясатта Кыргызстан жок болуп калат беле деген да ойлор кетет. Быйыл 100 жылдык деп белгилеп атабыз. Бир нече конференциялар, иш-чаралар уюштурулуп атат Кыргызстан. Уюштурулуп атат дагы анан терең изилдеген адамдарыбыз деле бул ошол окуя боюнча мисалы мындай эң токотер жакшы кыргыздарды ушундай жерин айтуудан тартынып атышат да. Себеби бул деле баягы кыргыздардын Россия менен стратегиялык жактан байланышыго деп ойлойм да. Себеби мисалы терең изилдеген адамдар айтып келишет дагы эле. Анан эң аягында ушу кыргыздардын оор кырдаал болгон деген айтуунан тартынганы мени өкүндүрөт. Россия менен мамилебиз бузулуп калбайбыз дебестен тарыхый окуясын боло алыш керек деп ойлойм. Анан ар кандай иш-чараларда мисалы өткөндөгү бир иш-чарада социалдык тармактарда угушма караганда жалаң эле кыргыздар күнөөлүү болуп калган экенбиз да. Биз эле күнөөлүү болуп эле тиги белгилүүсү деле белгисиз эмеси деле бирке 3-4 бетин окуп алып эле жалаң эле кыргыздар өзүбүз баягы Кауфмандын буйругундай болуп өзүбүз кылып алып турбуз. Антип чыкпай коюшубуз керек экен деген сыяктуу ой пикирлерди айткан адамдар да жок эмес. Жогоруда сиз айткандай саясий жактан дагы упай топтош үчүн чыгып аткан адамдар жок эмес. Эң негизгиси бул тасма боюнча менин пикирим жакшы. Сиздерге чоң рахмат. Дагы мындан да терең жакшы караган тасмалар жаралат деп ойлойм. Чоң рахмат. Рахмат бизге жогору баа бергениңизге деле. Мен болсо бул максаттын айтканына кайтып келгим келип атат. Бул маселелерди, кээ бир маселелерди кандайдыр бир максатыбызга жетиш үчүн бүгүн чыгарбай эле туруш керек да. Биз билишибиз керек, бирок ачык чыгарбай турушубуз керек. Анткени өзүңүз көргөндөй биз бүгүн Орусия менен кандай мамиледебиз? Бүгүн биз биз колдоп эле келатканбыз. Азыр деле кандай мамиледебиз да? Эгер ушундай тасмада бардыгыбыз ошондой немеде болуп калсак, бул биздин азыркы күндөгү жана келечектеги бир мамлекетибиздин коопсуздугуна же элибиздин коопсуздугуна же өзүбүзгө бир Мисалы 100 жылдыгында чыгарбасак,
Андан 200 жылдыгына чыгарабыз бул маселени. Качан биз ушинтип орус бийлигинин эмесине, кысымдарына душар отура беребиз. Мисалы сиз азыр чыгарбай эле коюш керек. Мисалы биз орустар менен мамилебизди жакшы атабыз. А биз азыр бул маалыматты, бул чындыктарды чыгарбасак, эмне ушу менен Үркүнүн 200 жылдыгына чыгарайык деген оюбуз бар. Мен айтам дегеним бир саясий максатка жетиш үчүн деп атам, бир кандайдыр бир саясий максатка жетиш үчүн мен айткам жок муну чыгарбайлы деп, бирок мынчалык деңгээлде эмес дегенде ойду айтып атам да. Бул жерде тема улуттук боштондук күрөш, Үркүн жөнүндө атат. Ошон үчүн тема ошол. Сиз Кыргызстандын азыркы эгемендүүлүгүнө, бекемдөөгө каршы экенсиз. Мен именно ошо Кыргызстандын эгемендүүлүгү үчүн 2016 жылы 100 жылдыгы белгиленип атат да, ошо Үркүндүн ошо 100 жылдыгынын негизинде ошо кайсы бир мындай күнөөлүү тарапты же болбосо күнөөлүү эмес ошо тарыхый фактынын чындыгын аныктап алабыз деп маселе козгоп атабыз да. Сен каршыдай болуп атасың, силер менен Россия менен экономикалык жактан мамиле өз алдынча жүрүш керек да. Себеби Россия өзүнчө мамлекет, Кыргызстан өзүнчө мамлекет. Дилибиз бар, андай нерсе болбойт. мен жалпы нерсени айтып атам, мен Орусияны там кошулуп алалы же андай кылабыз дегеним жок. Жалпы бүгүнкү дүйнөлүк ситуацияны, дүйнөдө болуп аткан окуяларды карап туруп айтып атам. Россиянын бизге канчалык деңгээлде стратегиялык жактан, башка жактан, саясий жактан бизге керектигин айтып атам. Бул жерде бул деген ачуучундук да бул фактылар менен келтирилип жатат да, мисалычы. Анан биз качанга чейин эле ушул саясий биздин алакабызга зыяны тийип калат же андай мындай деп эле качанга чейин жашырып жаап ката беребиз да. Бул ачуучундук да болгон же бул фактылар асмандан түшкөн жок да, мисалычы. Же мына ошол кыргында өлгөн адамдардын сөөктөрү өзүбүз күбө болдук мына жаңы эле тасмаданчы. А буну биз кантип көз жумуп коебуз бугачы? Жок, мен көз жумуп коюлу дегеним жок. Бул факт. Жок, мынтип айтып атпайсыңар, муну деген ачыкка чыгарбаш керек, анан мындай ой калыптанып калат депчи. Жок, мен тасма боюнча айтып атам. Ошо тасма боюнча айтып атам мен дагы. Менден азыр улутчулдук сезимди пайда кылып атат деп атам. Менде бүгүн орустарга бир жаман көз карашты пайда кылып атат деп атам. Жок, сендеги жаман көз карашты пайда кылса бүгүн ушул кыргыздарды мындай жогоруда тасмада айтылды, падыша бул көтөрүлүшчүлөрдү аяосуз жазалагыла депчи. Эгер ушундай ушул эмеде ушул жаза буйруктан улам эл көтөрүлүшкө чыгып атат туурабы? Сен ушундай килтейген окуяны, маанилүү окуяны жашырып койсоң, эртең орустардычы мына мамилени сактап каласың. Эртең орустар келип биздин кыргыз экенибизди жашырып коюуга мажбур кылып койсо кандай карайсың? Токтогула, мен биринчиден айтам, бул болгон деп бул биздин эсибизден чыкпайт, бул там эстелет. Бирок мен айтып атам, бул жерде өтө бир тонкий маселени колдоп алсак, коргоп чыгарып алсак, улутчулдук маселесин чыгарып алсак, биздин эл такыр эле бир башка түшүнүктүү болуп калат орустар жөнүндө. Ошон үчүн бул улутчулдук маселеси, бул геноцид дүйнө жүзүндө бардык мамлекеттерде өтө тонкий маселе да. Советтер Союзунан калган нерсе бул ашынган улутчулдукту анан улутчул деп бизге алып келип сиңдирип койду. Бардык эле атул, бардык эле жаран өз улутун сүйөт. Ошол улутчул деген. 1916 жыл 100 жылдыгы, айтор 100 жылдыгы болуп аткан соң биз тикесинен коюп маселени. Ошол биз маселени чечиш керек. Мисалы, Армения чыкты. Түркия бизге геноцид жараткан деп. Геноцид жаратканда аны Түркия өзү колдобосо дагы Россия колдоду. Геноцид деп. Ал эми биз ошол 1916 жылдагы көтөрүлүштөн соң 1917 жылкы эл каттоо боюнча кыргыздардын 40,2% кырылган деген маалыматтар бар. Россиянын көзүн карап же Россиянын мамилесине карап биз өнөктөшүбүз деп биз чындыкты жашырып коюшбошубуз керек. Себеби дегенде 100 жыл бою жашырынып келди. Мына эми өзүнүн ушул 100 жылдыгында биз толук бир масштабтуу түрдө биз маселени тигинен коюп, ошол маселени чечишибиз керек. Бул маселе сразу эле 100 жылдыгында эле чечилип калбайт да, геноцид депчи, бир күндө элечи. Дагы мынтип отурсак 200 жыл дагы өтөт. Бул нерсе өтө акырындык менен болуш керек деп атпайм. Биз 100-жыл эле чыгып алып туруп эле айтып берсек дагы бир кандай десем бир замандан дагы бир артта калганыбызды көргөзөбүз да. Ошон Ушул тасмада ошол окуялар чоң дүйнөлүк масштабтагы окуялардын бир тамчыда болгон, бирок дүйнөлүк окуялардын бөлүгү экенин ошол жөнүндө да айтып берсеңиздер. Арыбаңыздар, мен Чын Арабаевдин тарыф келтирген студентимин, Кашол Бактияр. Буга чейин биз мектепте окуп жүргөндө бул маалыматтарды билчү эмеспиз, бул жакка келгенде кененирээк билдик. Ошондой эле бул жерде арабыздан эки ача пикир чыгып атат.
бирөөбүз болсо башка ойду айтсак, экинчибиз андан башкасын айтып атабыз. Эмне үчүн эле бизге маалымат азыр терең жете элек. Жетсе дагы көбүнчө биз жакшы көңүл бурбайбыз да. Негизинен бул жерде дүйнөлүк масштабка кошкон салымы кичине бар. Тамчыдай болсо сиз айткандай, бул жерде мурун тарыхта жөн эле эскерилип келсе Кыргызстан аймагында, ал эми бул дүйнөлүк масштабка чыгуусу бул жакшы бир жетишкендиктин бири. Эгер орустар иш кылбаса, бир нерсе кылбаса, кыргыздар ага эме жооп бермек эмес да. Эгер кыргыздар аларга каршы бир иш кылбаса, орустар жооп бермейбиз. Мында жаап жашырууның кереги жок. Бир гана тарыхый фактыны коркпостон ачык так өзүнүн орду менен тактап айтыш керек да. Негизинен бул жерде Александр Керенскийдин кошулгандары бул жакшы. Ар бир эле улуттун арасынан ушундай айкөл адамдар болот. Жана ушундай эле бул кыргыз элинин жана ошондой эле орус элинин ортосундагы бул кийинки өз ара пикир алышуу, ошондой эле өзүнүн саясий жана экономикалык проблемаларына келип чыгышы деп азыр дагы тема козголуп кетти ушул боюнча. Буга аябай кылдат мамиле кылышыбыз керек. Ошондой эле бул нерсени башкача бир түшүнүү менен кабыл алыш керек деп. Буга негизи мен толук эле кошулам. Мисалы могу армениялыктар бул түрктөрдөн негизи эле кун талап кылса деле болот. Эгер биз орустарды кун талап кылсак деле болот, бирок бул тарыхый фактта туура келбей калат да. Сиз байкадыңызбы, бир орус кабарчы Кыргызстандык айтып атпайбы? Айымда Чыңгыз хан деле анда орустарды 300 жыл мурун басып алса, алар деле анда кун талап кылбайбы деп атпайбы? Ошол маселе. Анан кеп ошо кун талаптабы же кеп эмнеде деги ушул окуяны могу тарабыбыздан дагы пикир уксак, Айтматов айткандай, өткөндө иштеп келечекти бүтө билгенибиз үчүн биз баары иштеп кунду талап кылып эле кайрадан орустар менен согуш баштап алуу эмес, кандайдыр бир бүгүнкү күндөгү мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн мамлекетти көтөрүп, алар менен достук мамиледе болуш керек. Бирок алар менен достук мамиледе болобуз деп өткөнкү тарыхыбызды, алардын кылган мындай каталарын же бизден кеткен каталарды жашырып коюш бул ката деп эсептейм. Адил Зарина, Кыргыз улуттук университеттен. Тасманда тарыхчылардан, серепчилерден жада калса улуу үркүн жөнүндө Атамбаевдин өзү өлкө башчысынан дагы суроо берип ошондон жооп алдыңыз. Анан мен сурайын дегеним, орусиялык тарыхчы серепчилерден ушуга болгон көз караштары кандай деле ошолордон жооп алса болот беле? Бул абдан туура. Мен аябай күткөн суроо ушул болду. Ошол жерде биз орус падышачылыгы тарабынан өздөрү жазган документтерди келтирип атабыз. Бул орус документтеринин негизинде жасалып атат. Биз ушул жерде бардык коомчулуктарга жооп бере турган, бардык коомчулуктарды бириктире турган өлкө башчысына суроону түздөн түз берип атабыз. Биз эмне деп бердик суроону? Улуттар арасында чагымчылык чыгып кетпейби деп. Ал айтып атат. Биз ага барбайбыз. Биз ушул боюнча орус бийликтери менен дагы кызматташып атабыз деп атат. Бул жерде орус коомчулугу өзгөчө 2010 жылдагы окуялардан кийин абдан оолак, абдан сак болуп калыптыр. Кооптонуп, жооп берүүдөн баш тартышты. Бул эмне жөнүндө айтып атат? Орустардын өзү ушул ачык коомбуз деген Кыргызстанда жооп айтуудан коркоорунан кабар берип атат. Ошондо коркпой ким чыгып атат? Журналисттер чыгып атат. Орустун окумуштуусу дагы тарыхый булактар менен иштешет да. Архивтерде эмне деп турат? Демек алар ошону мойнуна алышы керек да. Ошол нерсе орус окумуштуулары ушуга баа берүүдөн баш тартканынан кабар берип жаткан жокпу сиздерге? Эмне үчүн алар биз менен баарлашуудан баш тартып атат? Себеби окумуштуу катары алар чынчыл болуш керек. А чынчыл болсо буларды мойнуна алыш керек. Амантурлу Чыңгыз, тарыхчымын. Бизде бул 1916 жылдагы улуттук баштоодук көтөрүлүш боюнча ачык пикирлер коомдо болуп жаткандыгы бул табигый көрүнүш. Себептен узакка катылган баягы чындык акыры чыкпай койбойт. Сөзсүз түрдө ал жакшы ой менен катылган эмес да. Мунун аркасында чоң дүйнөлүк ош кыйыш, чалкеш процесстер жаткан болчу да. Ошол СССР мезгилинде эң дүйнөдөгү эң зор империя болуп турду да. Азыр деле Орус Федерациясы кичинекей өлкө эмес. Бирок ошого карабастан дүйнө алдында беттерине чиркөө болуп,
абройлор түшүп калмак да, эл аралык мамилелерде алардын сөзү пас болуп калмак. Азыр деле ошол мүмкүндүк бар. Себеп дегенде колониялык мезгилде билесиңер, дүйнө жүзүндө көптөгөн империялар, колониялык империялар айланышкан. Ошолордун дээрлик бардыгысы ошол мурдакы өздөрүнүн колонияларынын алдында кетирген кемчиликтерин, күнөөлөрүн моюндашып, моралдык түрдө болсо дагы анан кандайдыр бир деңгээлде компенсациялаганга жетишти. Бул ар кандай саясий, моралдык, экономикалык өнөктөш болуу аркылуу. Бирок бир гана Орус Федерациясы кезегинде СССР ушул нерсени моюндай алган жок. Саламатсыздарбы? Бул тасманы көрдүм. Негизинен тасма тууралуу жакшы ойдо калдым. Бул тасмадан мен көргөндөн кийин орустар жаман калып турбайбы, бизди кырган турбайбы деген ой жаралган жок менде. Бул жакта ошол мезгилде кимдин кандай болгондугу, ким ошол учурда кандай кадамдарга баргандыгы, мисалы Керенский эмне дегени, ак падыша кандай буйрук чыгаргандыгын тарыхчылар айтып, болгон факты менен гана көрсөтүлүп берилген да. Ошол жерден бул нерсе негизинен үркүндүн болгондугу, бул фильмде орустарды күнөөлүү деген эмес, ал ошол кезде бийликте турган адамдар ким кандай кадамга баргандыгын, ошол учур кандай болгондугун гана сүрөттөп берген экен. Мен фактыларды жыйнадым бул фильмден, жана жакшы маалыматтарды топтодум деп айта алам. Мында 3 нерсе туруп атат да, мисалы мен карап көрсөңчү, аябсыз жазалоо, ошондой эле кыргыздардын чегинүүсү, анан массалык түрдө Кытайга качуу. Анан сиз айта кеттиңиз, могу фильмден кичинекей кымчыма да. Кыстырма, эме дедиңиз, тең салмактап турат депчи, тарыхчылардан сурадыңыз. Бизде айтты, 13.000 кыргыз өлтүрүлгөн деди да. Ага чейинки болсо, бул орустарды 2.000 кыргыздын 2.000 эме кырган дедиңер, кыргыздар, быйкандарын. А бул эгерде ал орустар бизге Кыргызстанга, биздин мамлекетибизге келбесе, алар эч кандай кыймыл жасабаса, кыргыздар эч качан барып бирөөнү кырбайт да. Орустарга барып эле биз алардын 2000 келгенин кырып салбайбыз да. Алар өзлөрү келип атат да бул жактачы. Алардын келгенин максатын билесиздерби? Албетте, ошол келген максатында орустардын ар бири билген кыргыздарда геноцид болорун, кыргыздарга кыргын болорун билген да. Сиз жакшы туура аябай кызыктуу баштап келгенден геноцид билип коюп атасыз. Жок, ошол бул фильмде мен ушундай калып атам да, айтып атат да. Орустардын ар биринин максаты болгон да, менимчечи. Бул кыргыздарды улутун жок кылуу да, кыргыздардын улутун жок. Ар биринин максаты болгон менимче. Типти эле айтпайлы да. Жок, максаты болсо анда документте бирдеме жазылыш керек да. Албетте. Далилдей алсак, айтып көрсөк болот го. Бизде фактылар көп болуп жатпайбы? Мисалы Кубаныч байке деле айтып атат да, бул жактачы. Так айткан. Азыркы учурда биз ошону так айта албайбыз да. Мисалы азыр мен бир нерсени так айтып койсом, башкалар жок дейт да. Биз кулчулган сезимден чыга элек сыяктуубуз да, азыр мындай караганда. Маселе бар да. Керенский деле айтканда, Керенскийдин дагы ошол учурда ошол Думада жасаган жанагы отчетунда, Думада жасаган немесинде да маселе бар. Себеби ал Керенский ошол учурда өзүнө упай топтоп айткан да. Ошол учурда саясий кырдаалды да эске алышыбыз керек. Себеби Керенскийдин айтканында ал жерде дагы бир маселе бар. Себеби ал Керенский кыргыздар үчүн күйүп айткан эмес ал жерде. Ал жерде башка чечим чыгарган. 3 айдан кийинки башка чечими бар, ал кечиресиздер. Керенскийди биз аябай мындай барктабашыбыз керек. Себеби Керенский кайра ошол Кытайдан келаткан кыргыздарды 20.000 кыргыз өлтүрүлгөн. Көрдүңүздөрбү? Ушундай нерсени да алышыбыз керек да. Дискуссияга катышкым келип кетти. Бирок ошол маселени Думага чыгарып койгону тарыхта калып калып атпайбы? Ошондо көтөрбөй койсо, бул жөнүндө эч ким билбей калмак. Ар бир нерсе өзүнүн кызыкчылыгын көздөйт да, туура. Бул жерде балким жана бул орустар мына Керенский жанагындай тиякта өлтүрүп атса, бул жерде мунусу калып калып атат да, жана айтылган ойчу Азияны колдогон деп. Балким ошол жерде дагы падышалык бийликтин же ушундай жазалоого мындай чыккан өкүмдөрүн орустар өздөрү жок кылып койду, ким билет. Ушунча жыл катып жаткан маалыматын ага чейин жок кылып тазалап, анан айрым маалыматтарын өздөрүнүн беттерине жанагындай чиркөө болбош үчүн мындай ушул маалыматты катып жатса, анан дагы ушундай дагы тосуп калчу маалыматтарды жоготуп койду, ким билет балким. Биз мындай да. Бул жерден өтө эле жактай берүү. Бир эки эле сөз менен тыянак чыгарганга болбойт да. Керенскийдин айтып койгон эле бир Дубага чыгып айтып койгон же дагы бир башка орустун айтып койгон нерсеси менен биз эки эле же 3 нерсе менен тыянак чыгарууга болбойт да. Орустар бизге мындай жакшы мамиледе болгон деген мааниде. Колониялаштыруу боюнча айтсак, мисалы Трегубов деген мынтип айтканда, ушундай бейиш жеринде болгон Кыргызстанга ушул орустарды алып келип жайгаштырбасак, бул Кудай алдында жасаган бир чоң күнөө болот деп айткан. Семен Чаншанскийдин келген себеби деле эмне болгон? Ысык көлдү эмне үчүн ал
Анкара эметкен да, тексерип чыкканда, анан ошол жака келген орустар келип жайгашып атат да. Үркүндү айта берүү. Ооба. Эртеңки биздин мамлекеттүүлүгүбүздүн ушул жашак кетүүсүндө ушундай кемчиликтер кетпесин, кайра кайталаш керек деген гана маанизде сабак алышыбыз керек да. Мисалы үчүн биз азыр баарлап дүйнө жүзү бириктип геноцид деп таанып койсок деле Россиянын кылы кыйшайт. Бизге деле пайда келбейт мындай. Кыртынчалык пайда келбейт. Кечиресиз. Бирок бизге бир моралдык нерсе керек да, ушул жүзүбүз жарып, мындай айта алышыбыз керек да. Ооба, туура ошондо биздин аталар эгемендик үчүн өлүмгө тике чыгарышкан. Бул эгемендик 91-жылы келген эгемендик. Жөндөн келе алган жок. Ошол кылымдардан бери күрөштөрдүн жыйынтыгында келди. Ошол 16-жылдагы ата-бабалардан чыккан жанагы колониялык эзүүгө каршы чыккан туура. Мага да сөз берип койсоңуздар. Саламатсыздар. Саламатсыздар, урматтуу студенттер. Саламатсызбы, Гүлнар эже? Бул жерде өтө олуттуу тема козголуп атат. Мен билгенден BBC 1922-жылдан баштап регулярдуу уктурууларын берип келет. 32-жылдан баштап араб кызматын ачкан, ал эми 96-жылдан баштап ошол өзүнүн 30га жакын кызматынын ичинде кыргыз кызматы ишке берилген. Юбилейиңер менен да куттуктайм. Ошол жылдар аралыгында бул эле эмес, далай темаларга кайрылып, далай олуттуу ой пикирлерди жараткан. BBC-нин дагы өзүнүн девизи бар, лозунгу, мен билгенден бул BBC кечиксе кечигет, бирок жаңылбайт. Жаңылбоого аракет кылат. Андыктан мен отурган жаштарга айтат элем, ар бир маалыматты алууда мындай фактыга таянып тасма тууралуу айтсам, мен көп эле үркүн боюнча көптөгөн тасмаларды окуганга, көргөнгө, укканга азыр туура келип жатат. Маалыматтар анткени өтө эле көп. Ошол эле маалда бул биринчи дүйнөлүк согуштун кесепетинен улам ушул нерсе келип чыкканын өтө мындай жакшы маанайда бериптир. Дүйнөлүк согуштар эмнени гана кылбайт, мен балдарды мындай ошол эле экинчи дүйнөлүк согуштун кесепетинен Япония эли кандай гана кыргындарга учураган, бирок алар эч кимден кун талап кылбай, эч кимге өзүнүн догун артпай, ошол согуштун кесепети деген гана маанай менен дүйнөлүк аренага өздөрүнүн интеллектуалдык, экономикалык, финансылык деңгээлде чыгып атат. Саламатсыздарбы? Мамлекеттик башкаруу академиясынын студентимин. Менде бул аудиторияда талкууну угуп отуруп мындай суроо пайда болуп атат да. Талкуунун негизинде бардык 90% эле мындай улутчулдук көз карашта карап атат да бул темагачы. Бул видеону көрүп туруп, мен ойлоп атам да, эфирге чыгарганда же болбосо 100 жылдыгын белгилегенде 1936-жылдагы үркүндүнчү белгилегенде кыргыз элинин деңгээли ошол белгилегенге жетеби деп ойлоп атам да. Себеби дегенде биз азыр 90% бул жерде отургандардын улутчулдук көз караш менен караганда бизде кыргыз элинин бардыгы улутчул болуп, мындай орус элине жек көргөн гана көз караш менен карап калышы мүмкүн да. Ошо анализдеп, ошого туура кабыл алган деңгээлге жеткенде анан кийин мүмкүн белгилегенге болоттур деген көз караштамын да мен. Кыргыздардын орду бар экендиги жөнүндө жана кайтып атпайбы бир тарыхчычы ошондо бардык ислам дүйнөсү ойгоно баштаган деп, улуттук аң сезим көтөрүлө баштаган депчи. Мындай карап турган болсок, ошол эле убакта биздин жерибиз, биздин калкыбыз бир дүйнөлүк масштабта, бир дүйнөдө, Азияда бир чоң орду бар болчу да. Анткени орустар менен Англиянын экөөнүн тең мындай бир максаты болуп турганбыз. Мына эгер ошол убакта ошондой болуп турган болсок, бүгүнкү күндө дагы мен ойлойм биздин ордубуз өтө чоң экен депчи. Мындай бир ошондой таасир алдым да, бүгүнкү күндө дагы Кыргызстандын азыркы турган биздин жерибиздин орду өтө чоң экен. Ошол эле убакта ошондой болгон болсо. Саламатсыздарбы? Менин атым Башбеков Мактек, Кыргыз мамлекеттик университетинин тарых факультетинин студентимин. Жарлыгы менен мына быйыл 2016-жыл тарых жана маданият жылы болуп жарыяланды. Бул өтө жакшы бир саамалык десек болот. Бул жерден көпчүлүк элдер, мисалы үчүн ушул жерде отурган студенттердин баардыгы улутчулдук деген бир өзүнүн ой пикирин айтып жатышат да, бирок ошол улутчул боло албай жатышат десек деле болот да. Тарых тактыкты сүйөт.
кандай гана фактылар бар ушул 1916 жылдарга болгон көтөрүлүштө болгон окуялар боюнча. Мен өзүмдүн таятам, тайнелерим дагы ошол көтөрүлүшкө Кытайга качып барып келген адамдар болгон. Негизинен бул улуттук боштондук көтөрүлүшүнүн келип чыгыш себептери дагы так формада айтылып, азыр так биз тарыхты так жеткиришибиз керек. Келечек биздин колдо десек болот. Мына ушул аудиторияда отурган жаштардын баардыгы биз өзүбүз келечек биздин колдо. Эгерде тарыхыбызды ушу 100 жылдын ичинде тактай албасак, анда 200 жылдын ичинде тарыхыбыз 1000 түркүн өзгөрүүлөргө пайда болуп кетиши мүмкүн да, өзгөрүп кетиши да мүмкүн. BBC дүйнөлүк канал болгондон кийин булар бардык жака, дүйнөлүк бардык жерден жетет да. Анан шарт учур болуп калса, кээде мына жакында эле апрель айында Путин түз эфирге байланышка чыкты. Колдон келсе, ушундай дагы бир байланыш болуп калса, мен сизден сурадым, биз Атамбаевка суроо бердиңиз. Бул президент катары алганда экөө тең да. Мен уже азыр тарыхчылардан сырткары, окумуштан сырткары мен Путинге суроо бериңиздер дейм. Аракет кылып көрөлү, аңдып туралы. Эмки түз эфирге чыгарда суроо бергенге аракет кылалы. Нуржамал Максат кызы, Арабаев университетинен. Видеодо баары эле улутчул деп улутчулдукка тартып атышат да. Бул видеодо негизи баары такталган, тарыхта жазылган нерселер айтылган да. Бул видеонун негизи бул тарых менен айтылган. Ошон үчүн бул видеодо бир геноцид же улутчул бул мен буга каршы элем да, негизи айтпайт элем. Анан мен дагы бир сунуш айтат элем, бул 1916 жылды үркүн эмес, улуттук боштондук жылы деп, улуттук боштондук күрөш деп айтат элем да. Үркүн деп бул негизи башка нерсеге айтылат да. Анан бул кыргыздардын өзүнүн мамлекеттүүлүгүн кандайдыр бир деңгээлде ошого күрөш жасаган да, ошону айтат элем. Рахмет. Саламатсыздарбы? Биринчи менин атым Саламат, Улуттук университетинен келдим. Негизи маалымат чагылдырууда нейтралдуулук деген биринчи сакталыш керек. BBC кыргыз кызматында дагы мына ушул нейтралдуулукту чагылдырууда негизги башкы ролду, принципти кармап келет десек болот да. Орусия тараптын өкүлү болбогондуктан, тарыхчылардын болбогондугунан үркүн темасын бир башкы глобалдык тема катары карап алдык да. Видео боюнча айта турган болсом, бул нейтралдуулукту толук түрдө сактаган деп айта алам. Жеке менин пикирим, бул жөн гана буну чагылдырып берүү жана ошондой эле жалпы массага жайылтуу да негизи Орусия тараптардагы бир кандай десем, өкүлдөрдүн чагылдырбагандыгы бизде кооптондурганы ушул болуп жатат. Мурадыл, тасма бул жакшы тартылган. Бул Кыргызстандын мамлекеттик телеканалдары жасай албаган изилдөөлөрдү жүргүзүптүр. Жакшы деп айта алам. Шуну менен бирге кемчиликтери да, бир аз кемчиликтери да бар. Тасманын дагы жакшы жагы, башкалар айтып кетет, улутчулдук жагын күчөтөт экен деп. Жакшы экен, улутчулдук жагыбызды күчөтсүн, элдер көрсүн. Анан дагы бир сунушум бул бедел ашышына бардыңыздар. Кайсыл айда бардыңыздар? Июлдабы, августтабы? Ошол жайдын эң ысык, аптаптуу күндөрүндө бедел ашысы ошондой болот. Ал эми элдин Кытайдан элге качуусу октябрь, сентябрь айларына туш келген. Ошол айда кычыраган гана аяз күндө ошол беделден ашып өтүш, ошол жайдын күнүндө ашып өтүш кандай болуп атат? Ал эми ошол кыштын күнү кантип, ошол нерсени бир сүйлөм менен бере кетсеңиздер да ошол жакшы болмок. Мен бир эпизод менен берип өттүм. Жайында машина менен биз аша албай калдык. Анан ошол жерде оттун эмесинде отуруп, коллега сүйлөп атат. Элестетиңиз, алар деген күзүндө өттү ушул жерден деп. Жооп бердимби? Бир ошол боюнча айтып койгон орус тараптын баары жооп берүүсү боюнчачы. Албетте бул окуялар болгон, бул президентибиз айткандай да бул окуялар факт. Биз тараптан албетте биздин окумуштуулардын өзүбүздүн мнениябыз бар, бирок албетте орус тарап бериш керек, бирок мен ойлойм орус тараптардын булардын жооптору бар го депчи. Алардын жооптору айтылып келет, кандай эле кыргыздар өздөрү баштаган үчүн жазаланган деген эле ответ болот го депчи. Бирок эртеби, кечпи, 100 жылбы, 200 жылбы мына дүйнөдө тынчтык болсо, мына аймакта тынчтык боло турган болсо, мамиле жакшы, албетте жооп бериш керек да. Анткени биз муну жаштар, кыргызстандыктар унутпайбыз. Бирок чукпайбыз, бирок унутпайбыз. Албетте ушул нерсеге орус тарап жооп бериш керек. Орус тарап албетте бериш керек, так как бул биздин улуттук немебизге тийип келе аткан. Бирок ошол канча убакыттын ичинде, канчалык деңгээлде биздин эл же орус тарап аң сезим ошол нерсени кабыл алганга даяр болот, мындай чындыкты укканычы.
канча орустар ошол канчалык деңгээлде өздөрү даяр болушат ошону мойнуна признать эте алганычы ошол убакта албетте жооп берилет. Урматтуу достор, студенттер, алардын агайлары, эжелери, бүгүнкү сапардын 1916 жылкы улуттук боштондук жана үркүн темасына арналган тасмасына келип талкуулашып, ошол темага байланыштуу өз ой пикирлериңиз менен бөлүшкөнүңүздөр үчүн абдан чоң рахмат. Разыбыз. Бул тема боюнча ушул тасмада тартылган профессор, академик агайлардын ой пикирлерин кененирээк билгибиз келет. Башка жазуучулар бул тууралуу эмне айтып бергенин билгибиз келет десеңиздер, BBC Кыргыз деп YouTube'га барсаңыздар, ушул маектерди биз кыскартпастан толугу менен коюп койгон элек. Сиздерге абдан ыраазыбыз. Чоң рахмат.